Жүрөгүмдө туйлаган кыргыз жаны, жүрөгүмдө ойногон кыргыз каны. Төрөлгөндө оозанган ыйман менен амансыңарбы Алатоонун кыргыздары. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, бүгүн биз Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Нарын шаарындагы так ортосунда жайгашкан Жаштар ордосунда Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Нарындан саламдашат. Салам алейкум. Урматтуу угармандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен бизге бөлүнгөн убакытта негизги талкуулай турган тема жаштар жана сүйүү. Биздин жаштарыбыз айтып келет. Сүйүү деген 5 тамга, дары болот жаштарга деп. Кээ бир жаштар жигиттерибиз ушул жарма гүлгө жетсем өтө бактылуумун деген да ойлор бар. Кээде ушунун айынан аркасы сүйүүнүн аркасынан аркасы кээ бирлер бактылуу болот, кээ бирлер бактысыз болуп атат. Деги эле жаштар менен, нарындык туугандар менен жаштар жана сүйүү деген темада сүйлөшөбүз. Аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Жана жаштарга конок серепчи болуп келген биздин коногубуз бар. Коомдук ишмер, дилмирөөгү адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү доктор Өзбек Чотонов конокто. Анда урматтуу жаштар, урматтуу жаштар жана сүйүү деп болуп атат. Бүгүн негизги темабыз ушул жаштардын сүйүүсү болуш керекпи, болсо кандай болот? Ушул сүйүү күнүнө көз карашыңар кандай? Анда Нарындык жаштар сүйлөсүн. Мен айта турчу эң биринчи сөзүм мындайда. Азыркы жаштар сүйүү менен махабатты айырмалай албай турган чагы. Сүйүү бул эмне экен, махабат бул эмне экенин биле албай атасыз да. Сүйүү бул сүйүүнүн көп түрү бар. Ата мекенге болгон сүйүү, же болбосо бир адамга болгон сүйүү, же болбосо ата энеңе болгон сүйүү, же болбосо жаратылышка болгон сүйүү. Сүйүүнүн көптөгөн түрү бар. Бул сүйүү десе болот да. Ал эми махабат эмне? Ал башка. Махабат деген бул эки адамдын ортосундагы болгон бир жылуу сезимдер махабат десек болот. Ошон үчүн азыркы жаштар сүйүүнү махабат айырмалай албай турган чагы. Ошончо мен бир ушу сүйүү болосунбу же болбосунбу деген сөзгө мындай карайт элем да. Негизи 14 февраль бул день Валентин деп атат, Валентин күнү депчи. Бул күн болбой эле койсун деп эсептейт элем да. Анткени жаштар сүйүшпөй калат го анда. Жо, сүйүшкөндөр үчүн 14 февраль эмес, каалаган 1 минут сайын, секунда сайын сүйүү боло берсин. Ал өздөрү каалаган күнү сүйүү күнү кылып өткөрө берсин. А сүйүшкөндөр үчүн 1 минутта өткөн 1 секундадагы бул сүйүү минуттар эсептелет да. Бир гана 14 февралда сүйүш керек, ошол күнү майрамдаш керек деп ата энесин унутуп коюп, ата энесинин кичине тапкан тыйын тыпырын анынан алып, өзүнүн сүйлөшкөн кызына белек алыш үчүн ата энесин да кыйнап коет. Ошон үчүн мен сүйүү бул 14 февралда болбой эле койсун сүйүү күнү дегенге кошулат элем да. Конокко суроо берсек, ушул жаштар жана сүйүүгө сиздин көз карашыңыз кандай? Мен могу жаштардын ортосунда болуп аткан сүйүүдү эң баштык деп эсептейм. Бул жаман иш. Өзгөчө кыздар үчүн жаман иш бул. Эч качан сүйбөш керек булар. Эгерде сүйөм десе, күйөөгө чыксын, анан сүйсүн. Агайга суроо берейин дегем. Сиз жаш кезиңизде сүйүп көрдүңүз беле дейм да. Ушу суроого жооп бере аласызбы? Жакшы суроо. Жооп. Мен сүйүп көргөм. Анан ошонун баарын жалган экенин билдим да. Ошон үчүн силерге сунушум ошо эч сүйбөгүлө, алданбагыла. Мен бул сүйүүгө мындай карайт элем да. Сүйүү десе эле сүйүшүп эле анан туура эмес жолго барат дегенге мен такыр кошулбайм да. Анткени ар бир адам төрөлгөндөн өлгөнгө чейин бир адамды негизи жакшы көрөт болуш керек. Анан ошо жакшы көргөн адам менен ал эми үйлөнгөндөн кийин анан сүйүшөт десеңизчи, агай анда үйлөнгөндөн кийин деген экөө үйлөндүрүп коелу. Экөөнүн мамилеси келишпей калсаң кантип анан экөө сүйүшөт? Сен сүйгөнүң барбы? Бар. Жакшы эле. Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Эме Өзбек ажы мынтип айтат атпайбы? Сүйүшпөсүн такыр депчи. Ага каршы чыгат элем. Сүйүшсүн мейли. Бардыгы сүйдөн башталат деп коет го. Мекени сүйдө бардыгы сүйдөн башталат да. Бирини кичинекей нерсе да, анан сүйүшпөй ичтеги сезимдерди өлтүрүп салганда бул туура эмес да. Сен сүйгөнүң барбы? Мен азыр сүйгөнүм жок. Бирок ошон үчүн мен сүйүшсүн демекмин, бирок чеги менен мындай өзүнүн бир чеги менен сүйүшсүн, анан жөн эле сүйүп кандай ушул жаштарга телекөрүүчүлөр айтып өтсөң, балким ушул көчөдөн өтмөй жок, же болбосо мындай андай чеги эмес. Бири-бирине сыпа, сый мамиле кылуу. Бул да өзүнчө бир эки адам бири-бирине сүйүүсүнүн бир болгон сезимдеринин бир тазалыгы да.
А сүйүү деген бул бири-бирине адамдардын деген жакшы мамилеси кылуу деле бул экөөнүн бири-бирине жакшы мамилеси кылуу бул сүйүүнүн бир дагы бир жакшы нерсеси десек болот да. Анын такыр сүйүшпөсүн дегенге каршы элем да. Анткени баардыгы тең сүйүүдөн башталат. Анда ошол кызга түшүндүрүш керек. Сүйүү деген бул нерсе, бул деген сен барып бетиңден өбө эмес, же сен колуңдан кармап, же сага белек сатып берүү эмес. Сүйүү деген бул экөөбүздүн бири-бирибизге болгон жылуу мамилебиз. Жакшы бир сезимдер деш керек да. Жөн гана бара калып эле сага белек сатып берип, же бетинен өп, колунан өбүп, бул сүйүү деп эсептелбейт. Саламатсыздарбы, атым Нурбек. Айтат элем, азыркы учурда биз жашпыз. Жаш болгондо мен Өзбек ажынын сөзүнө карама-каршы айтып керек. Анткени мисал келтире кетейин, заманга ылайык жаша дейт. Жаштар азыр кээ бирөө сүйгөнүнө жетпегендер, кээ бирөө ушу кыз таба албай калгандар ала качууга барышат. Кээ бирөө туура эмес ала качып ошол кезден Анда ушундайбы? Нарында да болушу мүмкүн, 5 кол тең эмес да, өзүбүзгө белгилүү. Мындай көз караштарды, мындайларды көп эле билип отурабыз. Азыр Кыргызда баягы илгерки салтка таяп, ошол боюнча келдик. Но бирок бир чети дагы дин жагында дагы карасак, сүйүү үйлөнгөндөн кийин келет деп да өткөн. Бирок үйлөнгүчөктү эмне кылабыз? Үйлөнгүчөктү мисалы бирөөнү сүйсөң, бир кызды, ушундай татынакай кызды, аны менен не только жаман жакка баруу эмес, ушу жакшы жагы менен сүйлөшсөң, аны менен жумушуңдагы өзүбүз айткандай жана бактылуу болуп, ишибиз дагы, окуубуз да алга жылышы мүмкүн. Канча сүйгөнүңүз бар? Мен буга чейин көптөгөн сүйүүлөрдү өткөргөм. Жаштык кезде сүйүш керек жараш. Канчага келдиңиз? Азыр 24кө келдим. Сен эми алдап кетөрүң да бәрін. Турабы? Андай да болду. Бири-бириңер алдап жүрөрүңөр бәріңер. Андай да болду, мен өтө жаш кезимде да сүйлөштүм. Бирибизди алдаган күндөр да болду, бирибизди жактырган күндөр. Но кээ бирде таарыныш, бирок жүрөгүмдө бир сүйгөн адамым бар. Жаш кезимде деп атпайбы, жаш кезимде дегенде канча жаштан баштадыңыз мындай тажрыйба? Мен тажрыйбам 9-класстан баштадык, мектеп окуу курагынан баштадым. Жаштар сүйлөсүн. Сен эми мисалы кыздардын жүрөгүнө эме салган жоксуңбу, чок салган жоксуңбу? Мисалы сен өлтүрдүң да тагдырын. Алардын сүйүүнө түкүрдүң. Алдап кеткенде, турабы? Ошол кыз мисалы сени смертельно сүйгөн, сен болсо кирет этип кеттиң. Эми ошол кыз, может быть, вообще сүйүүгө ишенбей, вообще эркектердин бәрин жек көрүп жүргөндүр. Мен көз карашыман андай иштер өткөн жок. Азыр дайыма эле алар менен байланыштамын, сүйлөшөбүз, достук катарындабыз. Ашып кетсем, мен айтканда миллион кыз менен сүйлөшкөн жокмун, 2 кыз, 3 кыз менен сүйлөшкөндүрмүн. Бирок алар менен азыр достук катардабыз. Дос болсо болобу? Дос да болсо болот. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Кайгысы жок жүрөктөн каалагандай ыр чыкпайт дейт го. Сүйүү болбосочу, бул мен мындай ашыгылык ырлары, Раймал менен Бегимайдын бир абдан сонун чыгармалары бар го. Ошондой ырларды, ошондой чыгармалар да жаралбайт эле дейм да. Раймал менен Бегимай деген мисалы кандай бир сонун чыгарма бар да. Эгер сүйүү болбосо, мындай дагы бир классикалык чыгармалар жаралбайт болчу да. Ошончо сүйүү бар үчүн. Акындардын сүйүүнө ишенесиңби? Акындардын сүйүүсүнө. Акындар 100 аялды сүйөт. Ар бирине роман, ыр жазып берет алар. Бирок ошол акындын жүрөгүнөн чыгат. Жер жарылса, акындын жүрөгү менен өтөт деп кот эмеспи? Акындар ошон үчүн, акындар сүймөйүнчө ал ыр жарата албайт. Ошон үчүн акындар да сүйүш керек. Аны ошо жүрөгү менен бир нерсени сүйүп, андан кийин ыр жаратат. Бир нерсе, мисалы чыны жөнүндө алса, ага да бир башкача бир сезимдер бар. Жок, эми жалган да, акын 100 кызды сүйүп атат да. Жок, андай акындар бардыр, бирок аз. Азсанда, мисалы Алык Осмоновду алсак, ал эки гана адамды жакшы көргөн. Кимдер алар? Зейнеп менен Айдай жакшы көргөн. Айдайдан биринчи айрылып калып Зейнепти алган. Зейнептен ажырашып, ал Зейнептен кийин эч кимге сүйлөшкөн эмес. Сүйүү деген нерсе өзү түшүнүктөн келип чыга турган процесс да. Кандай болот десе, бала кичинекей кезинде мисалы энесинин эмесин жакшы көрөт, мүнөзүн, бирөөнүн чачын жакшы көрөт, бирөөнүн көзүн жакшы көрөт дегендей. Анан ошол алып жүргөн маалыматтары топтоло берет, анан бир күн ошондой болгон кызды көрөт да. Ошондо анан сүйүү пайда болот да экөөнүн ортосундачы. Сиздики кандай болуп пайда болду эле? Мен эч кимди сүйлөтмөм. 5 кол тең эмес. Бир бала может байлыгына карап сүйлөт. Бир бала келбетине, бир бала жүрөгүнө карап сүйлөт. Ошондой айырмаласаңар, Сен эмнесине карап сүйлөйсүң? мен ыйманына карап сүйлөйм айтесиз. Ыйман деген эмне? Ыйман бул ошол сүйгөн баланы уважать этиш керек да. Уважать этет десе, алып келип подарка берип тиги осуна чай кармаш эмес да. Душевно уважать этиш керек. Уважать этет десе эле кээ бирөө бар го, уважение десе тиги ошону сыйлап сиз деп сүйлөгөндөрчү.
жүрөк менен уважать эткен кишини сүйүш керек. Биринчиден өзүңдү, ата энеңди, динди, ыйманды сүйгөн, уважать эткен кызды сүйүшүң керек. Ошол нарында ошондой кыздар барбы? Андай кыз пока жолуктура элекмин, бирок бар деп ишенем. Жолуктура элесиңби? Канча болду издегениңе? Өзүм 18демин, издегениме бир 5 жыл болду. Агенттеги сүйүүгө ишенесиңби? Агентте сүйүү эмес байке. Агент жөн эле неме да, убакыт өткөрүү. Мен ошо агентке киргендерге каршы чыгат элем да. Өзүм агентке кирбейм, анткени ошого каршы чыгам. Жөн эле жүрөбүз ошонун ичиндечи. Сабак учурунда деле отурушат, ошо агентти баскылап коюпчу. Китеп окуп атат дагы, ошону агентти баскылап коет. Ыйман кирбейт анда мебизге туугандар. Азыр мисалы кээ бир кыздар силер сыяктуу эле балдарды алдап кетип аткан кыздар болот атпайбы? Ошолорго көз карашың кандай? 3төн 4төн сүйлөшүп. Билбейм, ал кыздарга айта албайм, жүрөгүңөрдө ыйман болсун кыздар. Сиз эмне себептен кыздарды сүйгөнгө каршымын дейсиз? Если эки кыз менен бала сүйүшпөсө, кантип алар өмүр түбөлүккө жашай алат? Сиз деле жаш кезиңизде сүйүп көргөнсүздөр турабы? Сүйүшүп анан үйлөнгөнсүздөр. Азыр деле ошол сыяктуу азыр деле түбөлүккө ушул бойдон сүйлөшүп түбөлүккө жашаган жаштар бар арабызда. Азыркы балдар кыздардын сүйүүсүнө ишенбейбиз, кидайт этип кетет дегендерге мен да кошулбайм. Азыркы балдар бар, 5 кол тең эмес. Анткени жүрөгү менен чыныгы сүйгөн балдар да бар, балдарды алдап кеткен да кыздар бар. Атыңар ким? Бегайым. Сен айтып атпайсыңбы 5 кол тең эмес деп? Мейли. Ошо мына 5 жигиттин канчасы алдамчы? Азыркы учурда 20-кылымда жашап жаткандыктан балдардын көбү алдамчы келет, бирок Канча пайызы болушу мүмкүн эми мындай? Менин оюм боюнча 70-80%. Бегайым, сен сүйлөшкөн жигитиң барбы? Тилекке каршы жок. Сиз дегенчи айтып жатпайсызбы, сүйүүгө каршымын депчи? Алла таалам пендесин жаратып сүйүп жараткан да, турабы? Сүйүү менен. Сиз сүйүүгө ишенбегениңизге мен таң калып жатам да ушул жерден. Сүйө турган болсоңор күйөөгө чыккыла, анан сүйгүлө. Күйөөгө чыкканда сүйүү деген эненин сүйүү, мерими бул балага өтүп кетет да. Күйөөгө тийгичекти биз деген негизи өзүбүзгө жуба издесек, ошондо туура жашоо болот го деп ойлойм. Кантип издейсиңер эми? Мисалы үчүн издейсиң десе эле чыгып алып эми плакат көтөрүп издебейбиздечи? Күйөө керек деп. Ал бала Алла таалам буйруп койгон бала, Алла таалам буйруган никеге гана биз баары ошого жолугабыз деп ойлойм. Жакшы. Алгач мен сиздин жана Дин Валентинка боюнча айтып кетсем, 14-февраль менин оюмча албетте бул күндү белгилөөнүн кереги жок. Андан сырткары ушул күнү көптөгөн жаман иштердин баары болуп кетиши мүмкүн. Жана сиз айтып аткандай кыздардын алдануусу ушул күнү болуп кетиши мүмкүн да. Андан тышкары сүйбөш керек деп атасыз да. Мен албетте бул оюңузга таптакыр эле каршымын. Себеп дегенде Аллах таалам өзү адамды негизи бир хадисинде мындай айткан да, пайгамбарыбызчы, өзүңөрдү сүйдүрткөнгө аракет кылбагыла дейт да, жөн гана сүйүлүүгө жаралгыла деген да. Ошол сыңары биз биринчи Аллахты сүйүшүбүз керек, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды сүйүшүбүз керек, ата энебизди сүйүшүбүз керек, бир туугандарды сүйүп тууганчылык мамилесин кылышыбыз керек. Андан кийин жолдошту тандашыбыз керек. Мен албетте таптакыр сүйбөй эле турмушка чыгам деп айтмак эмесмин. Себеп дегенде мен биринчи жолдошумдун ыйманына карамакмын. Мен азыр чынын айтканда азыр сүйүктүм жок, бирок күтөмүн, ишенемин. Бир күнү болбосо да бир күнү мага ыймандуу бир жигиттин туш болоруначы. Сиз өзүңүз айтып атпайсыз, мен ыймандуу жигит келет деп ойлойм депчи. Бирокчу ошол ыймандуу эмес, арак ичкен, дагы жаман жактары менен келген, эгер бир жигит болуп калса, аны кайра башкарып жакшы ыймандуу кыла аласызбы? Кудай сактасын. Албетте мындай жигиттерден Кудай сактасын. Бирок мен айтып атпайм, эң биринчи баланын ыйманына карамакмын. Эгер ал ыймансыз болуп калса, албетте мен ыймандуу кылганга болгон аракетимди кылмакмын. Баарыңар эле айтып атпайсыңар, сүйүү депчи, бул сүйүү эмес, бул азыр биз жөн гана ашыктык сезим менен гана жашап жүрөбүз да. Мисалы үчүн бирөөнү сүйүп, бирөөнү жактырып ушундайчы, бул ашыктык эле сезим да. Негизинен сүйүү бул никеден кийин башталат да, негизи шариятта жанан баарыңар эле сүйбөгүлө депчи, мисалы үчүн ал бир өзүнүн деринен да, мисалы үчүн сүйөм деген адам сүйөт, сүйбөйм деген адам сүйбөйт. Баарыңар эле каршы чыгып атпайсыңарбы? Сүйүш бирок ашыктык сезим менен гана жашаш керек да, негизи. Сүйбөй өтө күчтүү сүйүп да кетпеш керек.
мындай сүйбөй да койбош керек, бирок ашыктык сезим менен. Мисалы сен ашык болгондо жигит менен жүрүш керекпи, кол кармашып, мисалы кучакташып же жок? Жок, андай Ашык болбой дегенде. эле коюш керек. Мисалы үчүн кучакташып, кол кармашып бул деген ашыктык сезим болбойт да, жөн гана бири-бирин сыйлап, ошол күн мындай жылуу сүйлөсө жылан ийинен чыгып туруп болуп, мындай жылуу мамиле, жылуу сөздөр сүйлөп бири-бирине ушундай сөздөрдү арнаса эле бул ашыктык сезим болот да. Анан мындай азыркы учурда азыркы жигит кыздар калат автобустарда, креслолордо, сиз университетте. жалаң эле кыздарды күнөөлөй бербеңиз да. Балдар деле ушундай. Балдардын деле күнөөсү бар да. Анан сиз кыздарга эле асыл үйрөткөнсүз, мындай ар бир передачаңызды көргөндө эле кыздар да баары эле. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Всё, келе жаштар, менде бир сунушум бар эле да. Могу 14-түү деп атабыз. 14-түү күнү деген сүйүү боло берсин, сүйүү күнү болсун. Ошо сүйүүнү өзгөртүп кетпейлиби? Кантип өзгөртөсүңөр? Могу динге болгон сүйүү болсун, Кыргызстанга болгон, өлкөбүзгө болгон сүйүү болсун, ата-энебизге болгон, ыйман болгон. А сүйүү деп атабыз. Барат, жигит барат, килтеген мишкасын көтөрүп алып кызына барат. Кызына барса, кыз ошону кабыл албай койсочу, мишканы алып туруп тиги жигиттин бетинен өппөй койсо, эшикке чыгат да астын өлүп алып атат. 14-түү күнү суицид көп болот. Өзүңүз Фактылар барбы? Фактылар бар байке, болгон нарында. Андайлар болгон 14-түндөчү. Былтыр мен жаңылбасам бир 2 киши өлүп кеткен. 14-түндө. 14 күнү. Ошон үчүн ошо 14-ün өзгөртүп кетпейлиби? Кандай дейсиңер кыргызстандыктар, нарындыктар? Колдойсуңарбы? Ошону өлү эртеси чыгып эле 14-үнө бар өппөй койсо өлүп албай, ошону Кыргызстанга болгон сүйүү кылып өзгөртпейлиби? Жаштар сүйлөсүн. Негизи айтып коет да, сүйүүнү сүйө билсе сыры терең, сүйүүдөн жаралып тур адам деген депчи. Сиз дагы, мен дагы, коомдагы, ушул коомдо адамдар көбүнчө сүйүүдөн жаралган да. Анан сүйүш керек, бирок 14-түндө гана эмес. 14-түү бул жөн эле бир айтып келет го, орустун эле бир жөн эле бир кишиси, ошо жөнүнөкөй эле бир адам ошо кыргыздарга кирип койгондо ушунда Кыргызстан белгилеп атат да. Буга мен толук бойдон каршымын, 14-түү сүйүү күнү болсун дегенгечи. Болбой эле койсун 14-түндө. 14-түү күнү жаман нерселердин баары көп болот. Алар бизге белгилүү да. Анан жана жерде кыздар алдайбы же балдар алдайбы деген сөз болуп атат да. Кыздар көп алдай же балдар алдай. Негизи эки жактан күнөөлөгөндө болбойт да, бир жакты эле күнөөлөгөндөчү. Эки жакта тең күнөө болот. Күнөө бир жактан гана кетпейт да. Анан бир кумалак майды, бир карын майды бир кумалак чиритет болду эле. Бирөө ушундай болсо, балдардын баары ушундай экен дешке болбойт. Сүйгө туруктуу деле кыздар бар, туруктуу деле балдар бар да. Анан ошого да караш керек да. Ошон үчүн эки жактын бирөөнү күнөөлөгөнгө болбойт. Бул сүйүү негизи Аллах Таала бул сезимди эч ким четке калбай сүйүүнү Аллах Таала койгон, берген бул. Негизи Аллах Таала койгон да. Бирок ошол сүйүүнү биз туура жакка колдонуш кажет да. Туура жакка колдонуш керек. Сүйүү эле. Мындай сүйүү негизи шариатта бул ошо качан нике кургандан кийин башталат да, негизи ошондой да. Анан бирок биз ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, хадисте айтат, адамдар дейт, кыяматка аз калганда дейт, бир эле адам дейт, миллиондогон күнөөнү жасап коет дейт да. Пайгамбар. Ал эмне деген такалганды айтсам, азыркы жөнөкөй эле мисалы, ошол себептен мисалы жөнөкөй эле бир радиодон мисалы бир киши бир туура эмес нерсени жайып салса, ошону аткарып салса, ошо эмес, мисалы Ден Валентина деп атабыз да. Бул күнү жаман иштер аткарылат да. Мына ушул хадисте бир маанисин чыгарсак, ошол хадистин эмеси келип чыгат да. Мисалы ошол 14-түндө мисалы ар кандай бузуку жаман иштер болот да. Мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Аллах Таала дейбиз. Бирок ушунтип айтабыз да, бирок ошо сүйүүнү негизи Аллах Таалага буруш керек да. Кандай сүйөбүз? Аллах эле дейбиз. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам деп айтабыз, бирок кандай сүйөбүз? Биринчи аябай мындай бирок жаш бала ушундай ширин болгондуктан мындай өзүң мындай тартат да, жаш балачы. Бирок эгерде мен мындай аны аябай эле жакшы көрүп ушундай эме кылсам, сүйүүм эгерде мен сүйүүм Аллах Таалага эмес, ошо балага өтүп кетиши мүмкүн да. Билбестиктин айынан ошол жерден унутуп калсын. Биринчи негизи жаратуучубузду таанып, сүйүүнү туура жакка колдонуш кажет деп эсептейм да. Мындайда жаңы эле айтып атпайсызбы, суицид болуп кетиши мүмкүн, кызына белек алып барса, анан кызы албай койсо, анан азыркы жаштар туура эмес түшүнүп туруп барып ошол күнү суицид көп болушу мүмкүн депчи. А силер ойлойсуңарбы, мисалы кыздарга
сүйлөшүп атасың, сен белегин алып барбай же ошол күнү 14-үн белгилебей эле кол деп туруп, алдын ала айтып туруп, ошо 14-үндө барбай койсоң, ошол кыз мени алмаштырып кеткен экен деп түшүнбөгөн кыздар барып суицидке барышы мүмкүнбү? Ошол нерсени түшүнбөгөн кыздар да, балдар да барышы мүмкүн да. Бул жерден неме этишибиз керек, ошону түшүндүрүшүбүз керек. Көп түкүрсө көл болот дейт. Ар бирибиз өзүбүздөн баштайлычы туугандар. Ар бирибиз өзүбүздөн баштайлы. Сиз неме этсеңиз, мисалычы, сиз ошо сүйлөшкөн кызыңыз бар. Ошого түшүндүрүп айтсаңыз, бул күн мусулмандардын майрамы эмес. Бул күндү буруп кетели же жок кылалы депчи. Ошентип неме этсек, ал суицид асаят. Көп нерселер ошо күнү чын эле бузуку көп болот. Азыр техника өнүктү, дары-дармектер толтура. Кола кошуп берет да, анан бүттү да. Дальше өзүңөр билесиңер эмне болуп атканын. Сен оюңа таптакыр кошула албайм. Мисалы ал балачы Мишканы деген кыз экөө бири-бирин жакшы көрөт, ал өзүн сүйөрүн билип туруп алып барды да ал Мишканы турабы? Эсиле сүйбөсө аны Мишканы эмнеге алып барат убар болуп? Ошо кызды деген келбетине карап сүйбөйлү, ыйманына карап сүйөлү туугандар. Туура эмес, силердин жасаган иштериңер туура эмес. Анткени баарыңарды кидайт этет. Жаштарды уксак? Агай, сиз айтып атпайсызбы, тиги кидайт этип кетет депчи. Ушу жаш кезиңизде сизди көп кидайт этип кеткен окшойт, Жаштар сүйлөсүн. Ар бир ой баалуу дейт, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. Нарын жаштар сүйлөп жатат, анда жаштарда. Мен жаңы эле чыккан кызга суроо берет элем. Сен айтып атпайсыңбы, мисалы, обязательно сүйсө алып барып Мишка берет, банкрот болот депчи. Анда эмес. Бала мисалчы, эркектер баарыбыз эле гордыйбыз да, чынбы? Мындай кыздын алдынан немерек мындай өзүңдү көрсөтүш үчүн, мисалы, сен мамаңан барып 500 сом сурайсың, магазинге барасың, бир Мишка аласың, ал сүйүү эмес, ал гордость деп коет аны. Ал баягы өзүм мен деген сенин алдыңан ылдыйраак эмес, мен сен менен теңмин, колуман бир нерсе келет деген неме да. Ошол кызды сүйгөндүгү үчүн алып барат да ал Мишканы. Эсиле ал өзүн сүйбөсө ал Мишканы эмнеге алып барат? Ошого жооп берчи. Мисалы, ал Мишканы алып барбай эле 500 сомго убары болбой эле аз, мисалы, эркек деген ошон үчүн эркек да, колунан баягы эркек кырк өнөрү менен аздык кылат деген, колунан көп эле нерсе келет да. Баягы мисалы жерде жаткан жыгачты алып барып элем, колуңан бирдем келсе, ошону жөн эле бир сом коротпой туруп алып барып чын жүрөгүңөн арнап койсоң, кандай сонун, чынбы? Обязательно эле барып, мамай 500 сом бер, бүгүн менин девушкам туулган күнү, же бүгүн 14 февраль экен. Ал туура эмес. Анткени ал деген сен атаңа немеге мындай, кандай дейм, ата-эне сени багып атат да. Сен ата-энең менен кошулуп акча тапсаң, анда мына айтсаң болот да, мамай мен жумуштан акчам тийбей калды, мага 500 сом берчи, мен кызыма Мишка алып берип коеюн, уят болуп атам деп. Анда мен сага суроо берейин. Эсиле ошо Мишканы албай же бетинен өппөй койсо, эмне үчүн ал бала муунуп өлүп калат? Ошого жооп берсең. Эмне себептен? Жок, жана биякта бирөө суроо берди эле го, Мишканы албай койсо муунуп барып өлүп калды деген фактылар бар депчи. Бул бала айтты го. Эмне себептен ошо өлүп калат? Мына бизде ак өргө деген жемеде ошо балдардын баары кыздарга ар нерсе берип, анан кийин бир кыз сен лохсуң деп жазып койду, бар өзү өлүп алды дейт да. Азыл өлүп алды. Намыстан өлдү да. Намыстан лох деп кой деп, мен сүйгөн кызым мени лох деп кой деп, азыл өлдү. Намыстан өлдү. Антип өлүш болбойт го, мен сизге кошула албайм. Жок, сен кошулбай эле кой, бирок тиги азыл өлбөдү. Ошол балага мисал үчүн тиги кыз айтты да, лохсуң депчи. Ал бала наоборот доказать ете салса болот да, туурабы? Кантип этиш керек эле? Мисал үчүн ал лох эмесмин деген сыяктуу кылып, ал өзүнүн жетишкендиктерин ал кызга көргөзсө, ал кыз туура эмес ойлогонун кайра туурага айланса болот. Ал ошол лох болгон үчүн азыл өлүп алды. Сиз каяктан билесиз ал бала лох экен? Мүмкүн ал кыз мисал үчүн ал кызга жакпаган иштер жасап койду убагында. Эле айтып атпайсыздарбы лох депчи. Ошол бала барып асылып алган бала, ошо асылып алгандыгы үчүн лох. Ал бала лох эмес да, ал динсиздиктен да, имансыздыктан, ошондой динсиздиктен кылып атат да. Улан айтып кетти жаңы эле, сен деген Мишканы өзүң гордость үчүн алып барасың депчи. Андан кийин сен кызды гордость үчүн сүйүп атат окшойсуң, Сен из-за своей гордости ты ее любишь? Мен айткан жокмун, анткени деген ал Мишкага биз өзүбүз тапкан жокпуз да. Аны биз сүйүп атабыз да, биздин ата-энебиз сүйгөн жок да ал кызды деген. Биз өзүбүз мындай аракет кылып коюшубуз керек да, каттап ошо 500 сом, 1 сом ата-энеге мындай өзүбүздүн жардамыбызды деп жок. Азыр биз деген барабыз. Ата-энени кыйнайбыз, мага 500 сом бериш керек.
болбосо уят болгонтам депчи. Жок, сүйүүнү андай билдирбей эле, мисалы жанагы эле мындай өзүң мээң иштетсең, мисалы көп эле нерсе да сүйүүңдү билдириш үчүнчү. Анан айтып атасыңар, сүйүү жок деп, эркектин баары бирдей деп. Жок, мен ага кошулбайм. Анткени эркектин сырт мындай бети деле окшош эмес да. Анын ички дүйнөсү окшош болуп калмак бул эркектердин обязательно эле. Жок, мен ага каршымын. Мына мен 4 жылдан бери бир эле кызды жакшы көрөм да. Ушуну айтып коеюн да. Кызың кайда? Аз кызым Бишкекте. 4 жыл болду. Сүйлөшүп ал башка бирөө менен сүйлөшүп жүргөн жок. Мен ага ишенем. Мен ишенем ага. Өз жүрөгүм алдам ага ишенет. Анткени андай болбойт. Жок. Пайгамбарыбызга аялга ишенбейли. Ар бир адам Сен киде айтып кетсин эмне аласың? Жок, андайга барыш мүмкүн эмес. Анткени мен биринчисимин. Мен ага да макул болбойм. Мисалы кээ бирлер айтат, кыздар шайтан деп. Жок, алда туура эмес. Кыз деген шайтан эмес. Коварный женщина дейт. Жок. Ишенбегиле дейт. Жок, негизичи. Ишенбегиле деген. Пайгамбардын хадисин жазып, ишенбегиле дейт. Кызга ишенбегиле жазылып турат. О, аял затына ишенбегиле дейт. Алдап аял аласыңар. Үй бүлө деген ишеничтен курулат да, туурабы? Ишеничтен. А сиз үй бүлө аялыңызга ишенбейсизби? Проверяй, доверяй, но проверяй дейт. Жок, ошондой сөз бар, бирок орустарда да негизи деген сиз аялыңызга ишенип бушака келдиңиз да, туурабы? Аялыңыз үйдө калып калды да. Жок, бул алыста жүргөн кызга ишенет да. А биз айтып атабыз, жанында жүр. Атам. Бул чужой жигит, но чужой киши. Жок, ошо чужой кишини ошо жакындан билип туруп анан сүйсөң. Бул никегенен сүйүп атам, никегенен смертельный сүйгүлө. Жок, ошо бул ошо чужой жигиткечи бир күн эле таанышып, эртерээк турмушка чыгалык деп ошо чужой кишини билбей туруп турмушка чыгып алсак болбойт да. Ошондуктан аны билип, анан сүйүп туруп анан чыгышыбыз керек турмушка. Мен мына силердин сүйүүңөр азыр мындай да. Силер азыр сүйүшкөндө кантесиңер, кечкисин жолугасыңар. Анан кечке чейин түн жарымына чейин жүрөсүңөр. Көрүсүзбү агай, сиздин дагы башка нерсе жасайсыңар, туурабы? Эсли сизчи? Ошого каршымын. Мен бир сөз айта алайынбы? Сиз жаш кезимде деген сүйүүдөн көңүлүм калган деп атпайсызбы? Сиздики ошондуктан сүйүүдөн көңүлүңүз калып калганда ошондуктан сүйүүгө ишенбейсиз да? Мен ата-энелерим деле, чоң аталарым да баары айтмак ушуну. Мен айткан сөздү бүт биздин акылмандардын баары айтмак. Мен айткан сөзүм. Агай, эмнеге сиз айтып атасыз? Бул кеч киргенде чыгып алып сүйүшөт депчи. Барып по сиденье неме скамейка отуруп алып сүйүшөт деп. Эрте менен деле сүйсө болот байке. Эрте менен деле ошону жетелеп барып скамейкага отуруп, кеч кире баштаганда үйүңө ата-энең урушат, кир үйгө деп мындай неметсе болот да. Таңкы сүйүү болот экен да? Таңкы сүйүү болот, именно эле кечки сүйүү болуш керек. Эрте мененки сүйгөндөр кечке чейин сүйүшөт. Эмнеге кечкече? Сиз ошондой болгонсуз кандай эрте менен бирөөнү сүйүп, кечинде барып бирөөнү сүйүпчү. Бала башынан өткөнүн айтат дейт агай. Жаштар сүйлөсүн. Байке, сиз дегенчи аял кишиге ишенбей деп атасыз да. Мисалы деген мындай турмушту кантип куруп атасыз анда ишенбесеңизчи ошо аял киши, мисалы ишенип, аял муну кылат, аял тамак жасап берет деп ишенип турмуш куруп атасыздар да. Аны мен сиздин ишенбегиле дегениңизге такыр кошулбайм. Мен сизге бир суроо берем, өзүңүздүн жубайыңызга ишенесизби? Ишенбейм. Эмнеге? Анткени ошондой эреже бар, ишенбегиле деген. Ишенип жашаш керек да. Ишенип жаша, мен айтып ишенип жаша, бирок кой берип койбо аны Москвага. Барсаң Москвага барып күйөөгө чыга алат. Мисалы жаныңда жүрсө, ошо жаныңда жүрсүн. Ана сен ишенип туруп аны кой берип койбо. Сен мисалы ишенип туруп бир жигит менен таксиге салып жүрбө. Ишенип туруп анткени ал таксист башын айландырышы мүмкүн. Ошондой окуялар болуп атабы? Москвага иштейм деп барат, күйөө байкуш ишенип, аны жиберет, 2-3 баласын алып калып. Анан карасаң ал тияктан барып күйөөгө чыга алган. О тажиктин кийимин жууп жүрү. 5 кол. Сен 5 кол деп айта бересиңерби? Жок, 5 кол тең эмес да. 5 колдун 4-өө чирip атса. Неме өзүңүздү элестетип көрсөңүз, неме ишенбей атканыңызды, аялыңызга ишенбей, аялыңыз сизге ишенбей атканын элестетсеңиз, сен мисалы кандай десем, бириңерге ишенбеген мындай туура эмес болуп калат болуш керек. Мисалы үйдөн деле деп. Бул эреже мына бирөө айтат да. Келин жакшынакай жүргөн дейт. 2 балалуу болгон дейт. Анан энеси келип айтты, диплом өлөбү, эмне иштетпейсиңер деп. Болуп бирде банкка иштетип коюк дейт. Анан банктан бирөөгө ойнош болуп алыптыр дейт. Мишка депчи, ошого айтар элем да, ошол күнү Мишка алып барбай эле, ошол күнү жылуу сөздөрүңдү арнасаң деле ошол деле сүйө болот да. Анан сиз айтып атасыз да мындай
кыздарга ишенбеш керек. Эмне үчүн? Кээ бир кыздар бар туруктуу кыздар, анын баарын эле бирдей карай берсе болбойт да, бир көз караш мененчи баарындай. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыттагы аягына келип баратат. Ошондой болсо дагы мына сиздерге нарындын жаштары сүйлөп берип жатат. Эми урматтуу жаштар, оюңарды толуктап, жыйынтыктап айтсаңар. Сүйүүдө кимге ишениш керек? Ишенсе болобу, болсо кандай, болбосо кандай? Кимди сүйүш керек же кимди сүйбөш керек? Же болбосо өзүңөр сүйүп аласыңарбы, же болбосо ата-энеңер мага алып келип бер деген кызды аласыңарбы, же турмушка чык деген жигитке чыгасыңарбы? Кыска жыйынтыктап берсеңер. Жантан бери угуп атам да, кыздар монтесиңер, кыздар тигинтесиңер деп атат да. А эркектер ушунча эле аксыңарбы сүттөйчү. Эшек ушу баленин баарын ушул эркектер баштайт да. Эгер биз сүйсөк, ал баланы сыртынан сүйүп эле бул эркектер сүйсө, ага подход кылып, баленин баарын ушу эркектер баштайт да. Ошон үчүн анан булар бизди күнөөлөп атат да. Күнөөсүн билиши керек аларчы. Эркектер барсыңарбы? Чоңуз эркектер баштайт деп атасыз да. Кунажың көзүн сүзбөсө бука жибин үзбөйт деген сөз бар кыргыздын. Кыргыздын макалдары бекер айтылган эмес да, жакшы айтылган. Ошого жооп бере аласызбы? А сен кунажың көзүн сүзсө, эме жибиңди үзбөй эле кой, отура бер ошол жерге эле. Бул жерденчи кумар деген нерсе бар. Кумарга любой эркек, любой кыз кызгат агачы. Эркек баштабаса, кыз каяктан секирет сага? Сен элестет, сен деле бир кыз жакшы көрүп жүрсө, сен мойнуңа илинип атса, сен эмне ооба деп отуруп бересиңби? Мен айтам, чоңуз чүкөңдү ары бар ойно деп. Ошойтип айтып жүрүп көнгөн окшойсуң сен. Сен жаңа эле келип макал сүйлөп айтып атасың, кызга атырылып атасың да. Вот так, да, как-то объясняешь. А ты жаңа эле келип кызга чоң кыз, вот так, понимаешь, это моё мнение деп, точка зрения деп айтсаң, анда кыз эметмек да. А ты вот так покажешься өзүң. Ошондой деп ойлойсуңбу? Зачем кыйкырып кызга айтып атасың? Ошондон эле көрүнөт кандай балдар. Бул жерден кыйкырган жокмун. Неме, менин өзүм манерам ушундай да. Мен өзүм ушундай сүйлөйм, ошондой кабыл алсын. Турабы? Сен айтпайсың ушундай ыймандуу, кыска, в любом случае кыска, мен думаю да, ыйманы менен вежливость. Миң болсо деле кыз мындай балага караганда киши жакшыраак болуш керек. Ыймандуу, мындай эмерээк кызга деп уважать этсең, сен деле уважуха болосуң болуш керек да. Не, конечно, кызды уважать этиш керек, эгер ошо кыз ошого стоящий кыз болсо. А чем она перед тобой виновата болду айтсаң? Не кылса күнөө? Просто айтты, бала эмне кыздан айырмасын, эмне ушундай эле аксыңарбы деп эле айтты го. Не, давай вот здесь. Вот здесь дебат не будем превращать, Эшке чык, потом вместе поговорим, Я тебе как она есть объясню, окей? Вот видишь, все говорят, эшке чыксаң, я тебя, а что тебе стоит маяктан айтып коюш? Западло, что я тебя не боюсь. Я тебя не боюсь, айта бер. Тогда ушу залда отурган неме каждый кыздан менден кечирим. Если туура мен сүйлөп